О. Генри, Олуялардын белеги. Дүйнөгө аты таанымал америкалык жазуучу О. Генри аңгеме жанрынын чебери. Анын кыска аңгемелери юмор аралаш жазылып, окуялары күтүүсүз жаркын чечилишке ээ болот. О. Генри жаштайынан ар кайсы жумушту аткарып, кийинчерээк иштеген банкында акча жетпей калган үчүн камакка да кесилип, айтор оор тагдырды башынан кечирсе да, жалаң жаркын чыгармаларды жазган. Анын Олуялардын белеги аттуу чыгармасы да ушундай. Андагы баю каармандардын окуясы бир жагынан ичиңди ачтырат, экинчи жагынан аргасыз жылмайтат. Англис тилинен которгон Таалайбек Абдиев. Окуган Гүлзада Станалиева. Үн режиссеру Осмон Туланов. $1.87. Болгону ушул. Мунун да 60 центи 1 центтик тыйындар. Булардын ар бири үчүн бакалчылар, жашылча саткандар, касапчылар менен кызыл кекиртек болуп соодалашканын, алардын унчукпай жийиркене карагандарын ойлогондо жети өмүрү жерге кирет. Делла кайра-кайра 3 жолу санады. Баягы эле $1.87. Эртең болсо Рождество. Эски диванга отура калып буркурап ыйлагандан башка айла жок. Делла да ушундай кылды. Жашоо дегенин көз жаш менен үшкүрүктөн жана да күлкүдөн турат. Бирок үшкүрүгү көбүрөөк деген бүтүм аргасыздан эске түшөт. Үй айымы көз жаштан үшкүрүп көткөнчө үйгө көз чаптыралы. Жумасына $8 төлөй турган эмеректүү чакан батир. Итке минген кедейлик деп айта албайсың. Бирок аны жашырганга да болбойт. Төмөндө кире бериште кат аттуудан бири кирбей турган кат кутусу жана пенде аттуудан бири чала албай турган электр коңгуроосу бар. Буга мистер Джеймс Диллинхэм Юнг деген жазуу кошумча болуп турат. Жазылган аттын ээси аптасына $30 алып турчу жыргал заманда Диллинхэм деген ат бадырайып батпай турчу. Эми ал $20 түшкөн соң Диллинхэмдеги тамгалар өзүнөн өзү корунуп, кичирейип, ды болуп эле кыскарып алсакпы дегендей түрү бар. Бирок мистер Джеймс Диллинхэм Юнг үйгө келип экинчи кабатка чыкканда сөзсүз Джим деген жароокер үн чыгып, сизге азыр эле Делла деген ат менен тааныштырган миссис Джеймс Юнгтун назик кучагында калар эле. Мындан өткөн жыргал барбы? Делла ыйлап өтүп бетине упа сүрттү. Терезеге барып, бозоргон короону бойлой кеткен боздугал менен бараткан боз мышыкты карап турду. Эртең Рождество болуп калды. Анын болсо Джимге белек алайын деген $1.87 гана центи бар. Айлар бою ар бир центти үнөмдөп жүрүп чогулткан ушул болду. $20 менен бир жума жыргап жашаш кыйын. Чыгымдар ал ойлогондон ашып түштү. Чыгым деген дайым ушундай болот эмеспи? Эми болсо колунда Джимге белек алам деген $1.87 гана турат. Анын жанындай көргөн Джимине Рождестводо эмне белек кылсам деп кыялданып, канча бактылуу сааттарды өткөрдү. Сейрек жолуга турган, өзгөлөрдөн өзгөчө, Джимге кичине да болсо татыктуу боло турган бир белек берсе атаганат. Терезелердин ортосунда трюмо бар эле. $8 эмеректүү батирдеги трюмодон каранып көрдүңүз беле? Абдан арык, чапчаң кыймылдаган киши тар суурмалардан өзүн улам көрө берип, өзүнүн кандай экенин так элестетип калат. Арык чырай келген Делла да бул өнөрдү качан эле үйрөнүп алган. Ал бир малды терезеден көзгөгө чуркап барды. Көздөрү жанып, өңү кубара түштү. Кыпчыгычтардын сууруп алды эле чачы жайылып кетти. Айта кетчү нерсе, жубайлардын сыймыктана турган эки кымбат нерсеси бар. Бири Джимдин чоң атасы менен атасынан калган алтын сааты, экинчиси Делланын чачы. Эгер Сава ханышасы маңдайкы үйдө жашаса, башын жууп, терезеде чачын жайып кургатып отурган Делланын жанында канышанын кийим кечеси менен жасалгалары шоуна ишпей калмак.
Эгер Сулайман падыша ошол үйдө швейцар болуп, казынасын жер төлөөгө катып жүрсө, ары бери өткөн сайын алтын саатын карамыш болгон Джимди көрүп, ичи күйгөндөн сакалын жулмак. Мына эми Делланын ушул айтылуу чачы кара күрөң тартып төгүлүп турду. Тизесинен ылдый түшүп, бүт денесин жаап калды. Бирок ал шашып-пушуп чачын кайра жыйды. Анан олку-солку болгонсуп бир аз туруп калды эле эскирген кызыл килемге 2-3 тамчы жаш түштү. Көнөргөн күрөң жакетти инине салып, эски күрөң шляпасын кийди да, юбкасын буластатып, жашы кургай элек жалы ооруган көзү менен көчөгө чыкканы ылдый түштү. Жаштан жасалган буюмдар деген көрнөккө барып токтоду да, анан экинчи кабатына атып чыгып энтигип туруп калды. «Менин чачымды аласызбы?» деп сурады ал мадамдан. «Чач алам», деди мадам. «Шляпаңызды алсаңыз, мен адегенде көрүшүм керек». Баягы кара күрөң кайран чач кайра жайылып кетти. $20, деди мадам, көнгөн колу менен кою чачты салмактап көрүп. «Анда тезирээк болуңуз», деди Делла. Кийинки 2 саат көз ачып жумганча өттү. Делла дүкөндөрдөн Джимге белек издеп желип жортуп жүрдү. Акыры тапты. Шек жок. Бул Джим үчүн, ошол үчүн гана жаралган экен. Башка дүкөндөрдөн канча издесе да мындай неме жок болчу. Бул платинадан жасалган чөнтөк саат чынжыр эле. Жылтыр-жултур эмес, жөнөкөй көрүнгөнү менен сапаты бир көргөндө билинип турат. Жакшы буюмдар өзү ушундай болот эмеспи? Муну айтылуу алтын саатка ылайыктуу десе да болот. Делла бир көргөндө эле чынжыр Джимдики болушу керек экенин түшүндү. Джимдин дал өзүндөй экен, жөнөкөйлүк жана асылдык. Экөө ушул 2 сапаты менен айырмаланып турат. Кассага $21 төлөш керек болду. Анан чөнтөгүндө 87 центи калган Делла үйүн көздөй учуп күйүп келатты. Мындай чынжыр менен Джим ар кандай чөйрөдө саатын тартынбай карай берсе болот. Ал сааты мыкты болгону менен көбүнчө уурданып карачу. Анткени тигини сескилиги жеткен кайышпоого асылып турар эле. Үйгө келген соң учуп күйгөнү басылып, ойлонуп калды. Анан чач оромолорун алып келип, газды күйгүздү да, айкөлдүк менен сүйүүнүн айынан майып болгон кайран чачын оңдоп түздөгөнгө киришти. Мунун өзү оңой иш эмес, кымбаттуу достор. 40 мүнөт өтпөй эле башында кичинекей тармалдар жайнап кетти да, сабактан качкан өспүрүм балага окшоп калды. Ал өзүн көзгөдөн бир топко кунт коюп сынай карап турду. Джим мени дароо өлтүрүп салбаса, деди өзүнө өзү. Экинчи рет карайт да, Кони Айленддеги хордо ырдаган кызга окшошуп калыпсың деп айтат. Анан эми болгону $1.87 болсо, башка эмне кылмак элем, Кудай-ай. Саат 7-де кофе кайнап, газ плитасындагы кызыган табак кой этинен жасалган котлеттерди зарыга күтүп турду. Джим эч качан кечүкчү эмес. Делла платина чынжырда кыса кармап үстөлдүн четине эшикке жакыныраак отурду. Көп өтпөй эле тепкичтен анын келатканы угулуп, куп-кубула түштү. Анын күндөлүк турмуштагы майда чүйдө нерселер үчүн жаратканга жалынып иймей адаты бар эле. Азыр да шашкалактап шыбырап ийди. О жараткан, жакпай калбасам экен. Эшик ачылып, Джим кирип келди. Арык, чалык кандай түрү бар. 22 жашында үй бүлө болуш оңой бекен. Пальтосу алдар качан эскирген, мейлейсиз колдору да үшүп калган. Джим бөдөнүнү сезген машкейиттей эшиктин жанында катты да калды. Делла анын көз карашынан эч нерсени аңдай албай жүрөгү опкуулжу түштү. Күткөн сезимдердин бири да, ачуу да, таң калуу да, айыптоо да, жүрөк түшүү да жок. Ал болгону көзүн албай тиктеп тура берди. Таң калыштуу жүзү да өзгөргөн жок. Делла ордунан учуп туруп жетип барды. «Джим, алтыным», деп кыйкырды ал. «Мени минтип карабачы. Мен чачымды кестирдим да сатып ийдим. Анткени сага Рождестводо белек бербей кое алмак эмесмин. Чачым тез эле өсүп калат. Мага жениң келген жок да, чынбы? Башкача кыла албадым».
Менин чачым абдан тез өсөт. Кел эми мени куттуктап койчу, Джим. Анан майрамдайлы. Мен сага ушундай бир сонун белек алып койдум дейсиң. Сен чачыңы кестирип салдыңбы? Деп сурады Джим. Дагы эле өзүнө келе албай. Ал дагы эле жакшы аңдай албай турду. Ооба, кестирдим да сатып ийдим, деди Делла. Бирок сен мени баары бир сүйөсүң да. Чачым эле кыска болбосо, мен баягы эле менмин да. Джим эч нерсени түшүнбөгөндөй бөлмөнү тегирете карады. Издебей эле кой, баары бир таппайсың, деди Делла. Айтпадымбы, сатып ийдим, кестирдим да сатып ийдим. Эртең майрам, Джим. Мени эркелетип койсоң, анткени муну мен сен үчүн жасадым да. Балким менин башымдагы чачтарымы санап чыгыш мүмкүндүр, деп баратып, анан назик үнү олуттуу боло түштү. Бирок менин сага болгон сүйүүмү эч ким ченей албайт. Котлеттерди куурайынбы, Джим? Джим өзүнө келе түштү да Делланы кучагына кысты. Эми бир аз башка бир үмүттөн карап көрбөйлүбү? Кайсынысы көп? Жумасына $8 же жылына $1 миллион? Математик же акылман сизге жаңылыш жоопту берет. Көз ачыктар кымбат баалуу белектерди алып келишкен, бирок алардын арасында бир нерсе жок болчу. Эми бул бир аздан кийин түшүнүктүү болот. Джим пальтосунун чөнтөгүнөн орогон бир нерсе алып чыкты да үстөлгө койду. Мени туура түшүн, Делла, деди ал. Эч кандай чач менин сага деген сүйүүмө жолтоо боло албайт. Муну ачып көрсөң, менин эмне үчүн дең дароо болуп түшкөнүмдү аңдайсың. Эпилдеген апакай манжалар орогон кагазды ачып ийди. Ушуга удаа таң калган кыйкырык чыкты да, анан аялдын буркураган көз жашы менен улутунган үшкүрүгүнө айланып кетти. Үй ээси болгон айла амалын жумшап эптеп жубатты. Мунун себеби үстөлдө тарактар. Бродвейдин витринасындагы Делла суктанып карачу, бири артын, экөө капталын тарачу, баягы айтылуу тарактар жаткан эле. Накта ташбаканын сөөгүнөн жасалып, четтерине жалтылдаган асыл таштар чегерилген татынакай тарактар. Өңү да анын кара күрөң чачына бап болчу. Баасы абдан кымбат эле. Делла муну билгендиктен ой жеткен менен кол жетпей турганын ойлоп, жүрөгү сыздап кетчү. Мына эми тарактар өзүнүкү болду. Бирок эми муну көркүнө чыгара турган баягы кара күрөң кайран чач жок. Бирок болбой эле тарактарды көкүрөгүнө кысып турду да, бир маалда жаш аралаш «Менин чачым абдан тез өсөт, Джим», дегенге жарады. Анан чок баскандай секирип, кыйкырып ийди. Унутуп калган турбаймбы? Джим анын сонун белегин көрө элек да, шашкалактап алаканындагы чынжырды суна койду. Асыл металл анын кубанычын коштогонсуп, нурданып турду. Сонун бекен, Джим. Бүт шаарды кыдырып жүрүп арагың таппадыңбы? Эми саатыңы күнүнө 100 карасаң да болот. Саатыңды берсең, кандай келер экен көрөйүн. Бирок Джим аны укпай, диванга эки колун жазданып жата кетти да, жылмайып койду. «Делла», деди ал, азырынча белектерибизди ката туралы. Бир аз жата турсун. Азыр алар экөөбүзгө көптүк кылат. Саатты мен сага тарагалайын деп сатып ийдим. Азыр болсо котлет куурой турган кез келди. Жалпыга маалым, бешиктеги ымыркайга белек алып келген ол уялар акылман, абдан акылман адамдар болушкан. Рождестводо белек берүү салтын ошолор башташкан. Алар акылман болгондуктан алардын белектери да жөндүү болуп, жарабай калса алмаштырып алганга мүмкүн болгон.